Кыргызстандагы эң чоң көк арт туннелинин түндүк жана түштүк жагынан казылышы аяктап, учурда ал жерде казуу, бекемдөө иштери уланууда. Бул туннель түндүк түштүк альтернативдик жол долбоорунун алкагында курулууда. 2015-жылда башталган жолдун курулушу өлкөдөгү ири долбоордун бири. Бүгүнкү күндө өзүңөр күбө болдуңар. Биз үчүн аябай кубанычтуу күн. Себеби дегенде, түндүк түштүк альтернативный жолдогу казылып жаткан тоннель бүгүн эки жагынан башталган жумуш ортосунан келип бирикти. Биздин сүйүнүчүбүз болуп атат. Бул 3кө бөлүнөт. Ошонун үстүнкү бөлүгү бирикти десек болот. Азыр мына 1 сааттан кийин уже жол ачылат. Жана өзүңөр да көрдүңөр кадрда. Аябай кубанычта. Туннель Тогуз-Торо жана Сузак райондорунун чегинде түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунун 334-338 чакырымдарындагы казарман Жалал-Абад жол тилкесинде жайгашкан. Туннелдин узундугу 3890 метр, туурасы 10 метр жана эки тарабына 0,75 метрден кызматтык тротуар үчүн каралган. Бийиктиги 8,5 метрди түзөт. Бүгүнкү күндө эки нөмөт менен жумуш алып жүрүп атат. Күндүзү 12 саат, түндөсү 12 саат. Эки смен менен эки бригада иштеп атат. Тыным жок, дем алыш жок. Күндүр-түндөр ошо тынымсыз иштеп, жолубуздун эртерээк ачылып кетишине биз дагы салым кошуп атабыз. Бул жерде ушу материалдын сапатын текшеребиз, бетондун сапатын текшеребиз. Канчалык бетондун сапаты жакшы болсо, ошончолук тоннелибиз узак убакыт бизге кызмат кылат. Курулуш бүткөн соң аталган жайдан карама-каршы келе жаткан эки оор жүк ташуучу унаанын тыгынын пайда кылуу коркунучу жок. Эркин өтө алат. Долбоордун баасы 136 миллион АКШ долларын түзөт. Туннелди толук бүтүрүү 2024-жылга пландалууда. Биздин эң оор жумушубуз бул казуу жумуштары болчу. Ошо казуунун эң үстүнкү бөлүгү болчу да. Эки бөлүккө бөлүнөт, үстү анын асты. Ошону биз бүгүнкү күндө үстүнкү казуу жумушту бүттүк десек болот. Мындан нары ошо казылган жумуштарды экинчи бөлүгүнө өтөбүз, бул ылдыйкы бөлүгү. Анан гидроизоляция деген бар. Бул сууларды өткөрбөгөн өзүнүн материалдары бар. Андан кийин армирование, андан кийин бетон бар. Ошо жумуштар бар. Бирок ал жумуштар артынан параллельно эле келатат. Биз суммасына карап, объемуна карап эсептегенде, көлөмүнө карап, азыркы маалда 90% жумуш бүттү. Кылымдын курулушу аталган бул ири жол курулушу Кыргызстандын ар бир жараны күткөн маанилүү иш. Ильяс Турдубай уулу, Байман Тургуналиев, Жалал-Абад облусу.